Манас районундагы эски Кыдыралы каналы Союз мезгилинен тарта тазаланбай келген. Узундугу 15 километрден ашкан канал быйыл механикалык тазалоодон өткөрүлүүдө. Буга чейин ичи камыш, лай топуракка толуп, суга суу коромжу болуп, дыйкандарга көйгөй жаратып келген. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен келген жаңы техниканын жардамында 5 километр аралыгы механикалык тазалоодон өткөрүлөт. Бул эски Кыдыралдан кийин да бөлөк бир 5 километр ички чарбалык каналдарыбыз бар. Манас районунда 20 күн жаз эрте келет. Ошол күндөн баштап бизде мынакей суу чарбасынын кызматкерлери бүгүнкү күнү жалпы мынакей азыр каналдардын жээктерин тазалап, ичиндеги таштарды, лайларды тазалашып атат бүгүнкү күндө. Жалпы бизде чоң канал ошо Баласары каналы, Кадыралы каналы, ушул мына эски Кыдыралы өзүңөр көргөндөр Саза Байсуу. Манас району боюнча жалпы 5 ири чоң канал бар. Алардын бири капиталдык ремонттон өткөрүлүп жаткан Саза каналы. Бул канал аркылуу 2600 гектар айдоо жер суу ичет. Каналдын ичи механикалык тазалоодон өткөрүлүп, бетон тосмолор коюлууда. Ага катар жээктерине кум топурак төгүлүп, тапталууда. Каналды ремонттоо иштери январь айында башталган. Учурда аяктоо алдында турат. Быйыл 76 метр капремонттон койдук. Бүгүнкү күндө мына Саза каналында капремонт иштери жүрүп атат бизде. Берге 76 метр газобразный блок коюлат. Кадыралы каналына 1 километр 200 нарашивание коюлат. Калгандарын баары механическа тазалоо жумуштары. Манас району боюнча жалпы 16872 айдоо жер бар. Аларга суга суу 15 апрелден тарта берилет. Учурда каналдарда ремонт иштери аяктап, ички чарба каналдар механикалык тазалоодон өткөрүлүүдө. Каражат мамлекеттик казынадан бөлүнгөн. Чолпон Сабитова, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Манас району.